لله رب العالمين الرحمن Орозо айында өткөрүлүүчү Рамазан чатыры долбоорунун экинчи күнүндө окуучулар жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар чакырылган. Ошондой эле Кыргызстандагы белгилүү инсандар да катышып, балдарга белектерди берип, алар менен таанышып, биргеликте ооз ачышты. Бул жылдагы Рамазан чатыры долбоорунун ардактуу коногу Даут Ким да балдарга өз белектерин ыйгарды. Бул жылы аталган социалдык кайрымдуулук долбоор 2 мартта башталган. Белгилей кетсек, Рамазан чатыры долбоору 2016-жылдан бери Аль-Умма фонду тарабынан өткөрүлүп келет. Алыскы Кореядан ошо ислам динин кабыл алып, анан көптөгөн кайрымдуулуктар кылып жаткан блогерди чакырышыптыр. Орозо чатыры деп атайын кайрымдуулук уюштуруп, дасторкон жайып, муктаж үй бүлөлөрдү, андан тышкары мектеп интернаттагы окуучу балдарды ушундай тармакталардын баарын блогерлерди аралаштырып, чакырып, бири-бири менен тааныштырып, чай берип, бөбөктөргө, кичинекей балдарга белектер тапшыртып жакшы уюштуруп атыптыр. Негизи маанай жакшы. Атайын ушул Орозо айынын ыйыктыгы, Орозо айынын майрамдык маанайын ачып, ошо жайылтып коюш үчүн ушундай жакшы иш-чаралар уюштуруп жатат. Ошо уммага ыраазычылык билдиребиз. Дайыма кандай иш болбосун, аябай активдүү иш жүргүзүлөт. Палестинадагы, Газадагы мусулман мөөртөбандарыбызга дагы жардам уюштуруу боюнча алдыңкылардан болду. Рамазан айы адамдар муктаждарга кол сунуп, садака берип, бири-биринин көңүлүн калтырган болсо кечирим сурай турган ыйык айлардын бири болуп эсептелинет. Аль-Умма фонду да айдын султаны болгон Рамазан айында ата-энесиз калган жана мүмкүнчүлүгү чектелген коомдогу жардамга муктаж адамдарга кол сунуп, кайрымдуулук иштерин жасап келишет. Бүгүн Рамазан чатырынын экинчи бүгүн дагы ачылыш аз эми болуп жатат. Мына бүгүн 300дөй адамды чакырдык. Бул кичинекей балдар, анын ичинде жетим балдар бар, жетим кыздар бар, мүмкүнчүлүк чектен адамдар, муктаж үй бүлөлөр. Негизги Рамазан чатырынын максаты бул кайрымдуулук долбоор. Рамазан айында күн сайын ушундай ооз ачырууларды, күн сайын ифтарларды берип, ушул дүйнөдө сыноолорго туш болгон адамдарга көңүл буруп, кайрымдуулукка элди үндөп, эң жакшы столдорду, эң жакшы программаларды ушундай элге, ушундай адамдарга арнап, жана сүйүнтүп жатканга ушундай ниет кылып максат койдук эле да. Рамазан чатыры долбоорунун алкагында өтүп жаткан экинчи күндөгү ооз ачыруунун чыгымы Аманат фонду тарабынан каржыланган. Аль-Умма фонду менен биргеликте жакшы иштерди жасап жатканыбызга сүйүнүп жатабыз, дейт аталган фонддун негиздөөчүсү. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү орозоңуздар кабыл болсун, тилек максаттарыңыздар орундалсын. Кореянын балдары менен иштешебиз биз. Ошонун Аль-Уммага Даут Ким аркылуу келип калдык да бул жергечи. Биз Кореяда иш жүргүзүп келгенде биз Кореядан эч кандай мамлекеттен эч кандай жардам албайбыз. Ошо Кореяда иштеген бизнесмен балдары бизге, анан мигрант эже сиңдилер, ага инилер бизге жардам колун сунуп келишет. Кыргызстанда жакында бир баланын операциясын жасаттык. Эми Кудай буйруп насип кылса, ошо орозо ичинде бир үй бүлөнү бактылуу кылып үй алып берейин деген ниетибиз бар. Ооз ачууга келген балдарда жагымдуу маанай тартуулап жаткан адамдарга ыраазычылыгы менен бөлүштү. Менин атым Нагима. Мен Кой Таш орто мектебинен келдим. 8-А класста окуйм. Бүгүнкү орозо аябай сонун болуп атат. Бизге жакты, рахмат. Касиеттүү Рамазан айы адамдарга туура жолду көрсөтүүчү жана ушул туура жолдун жакшы менен жаманды ажырата билүүнүн ачык, айкын далилдери катары Куран түшүрүлгөн ай. Ошондой эле Рамазан айы мусулмандардын ортосунда бир туугандык алаканы бекемдейт. Бул айда орозо кармоо исламдын 5 түркөгүнүн негизгилеринин бири. Асел Сөркул кызы, Өмүрбек Муктар уулу, Азия ТВ, Бишкек.